Жумасына 1 саат болот музыка сабагы. Ошого байланыштуу комуз кружогун ачканбыз. Комуз кружогунда азыр 30га жакын окуучу бар. Ошо эртең менен кайра түштөн кийин эксменди 2 группага кылып бөлөтөбүз. 5 yıl oldu rayonda жылда бир чыгабыз. Жылына ушу 30 мектептин ичинде бир чыгабыз. Областка чыккан балдарыбыз бар. Мугалим бар, тың мугалим бар. Жакшы жет. Зонадан чыгып атышат балдар. Спортко балдар жакшы даярдык жашайбы. Анан калган негизги волейбол, баскетбол, футбол, легкий атлетика, теннис, тогуз спорго, шахматтан районда болса бербейбиз. Азыр балдар волейбол оюнуна даярданышып атат. Эртең районго финалга. Былтыр 2016 жылы биздин волейбол балдар аймактык мелдеште 1-чи орунду, зоналык мелдеште 1-чи орунду элешип областтык мелдешке жолдомо алышты. Атым Омушев Батырбек Курманбеков. Жалпы стажым 26 жыл болду. Буга чейин Хамбург орто мектебинде 6-7 жыл иштеп келгем. Анан бул жака которуп келдим. Алтын тамгалган балдарыбыз губернатор тапшырат сыйлыктан. 4 окуучу алтын медаль, азыркы алтын тамгалчу менен губернатор шақырып 4 окуучуга тапшырып быйылкы окуу жылында. Бизде алтын медалга татыктуу болгон 168 окуучу бар. 25 жылдары. Момундай формамен келебиз. Канчанчы класстар? 4 класс. Атабыз ал акын болгон. Ата-энеме арнап, алар өмүрлүү болушун, эч качан оорубашсын. Эч качан жамандык болбосун. Мен Сарымсакова Абылша, ушу 4-классты жетектеп келатам. Классыбызда 31 окуучу бар. 8 отличник. Калгандары ошо бир аз ортолорубуз бар. Калгандар бүт ошо жетишет. Жакшы окушат. Быйыл бүтүрүүчү класспыз. Анан дагы көптөгөн эмгектерди жаратып атабыз. Алгаш жолу биримди алифбеден алабыз. О тамгасы тоголук, оку отун орого, о тамгасы. Алманы муңга бөлүп койчу. Алма. Канча муң экен? 2. Мен кийин келечекте Кудай буйруса стилист же визажист болгум келет. Жана ошондой эле ошо менен катар мен бул бийге да аябай кызыгам. Ошол бий жаатында дагы эми мындай кандай десем, ошол жаатында дагы мындай билим алгым келет да. Кийин да Кудай буйруса ошол жакта окуп, ата-энемди дагы көп өлкөлөргө чыгарып көрсөткүм келет, жер жүзүн кыдырткым келет. Жана ошондой эле мен ушу кыргыз элине жардам кылган жакшы кыздардан болсун. Ошо милиция жагына тапшырып, өз мекенимди коргогум келет. Келечекте доктор болуп, элимдин кирен жыраган уулдардан болуп, элиме дайыма жардам берип турам. Кийин чоңойгондо ушул окуп кеткен мектебиме дагы зор салымды кошкум келет. Ошол мектебиме спонсор болгум келет. Келечекте стоматолог болгум келет. Бул азыркы көп эле диш оору эме таппайбы? Ошол тиштеме тиштен дарылап мындай эме болгум келет да. Бул лицейде эле бар болуш керек. Мындай диш оору эметкендер ошого да лицейге мындай тиш жардамы кылып эме болгум келет.